Канча алдыңыздар? Bunu 280 aldık. Bu da 150 180 koşup. koşupsuzlar. Ha, 180 koşup hem küskük aldık da küzünde veriyoruz dep. Svadьбадан bir эме карточка чыкканда 4000 берет экен, 1000 сомго бензин куйсак 3000ден калат экен да, айына 15-18 чыгат экен. 8 litreden beri ekinci tuğutu da. Жакшы. Көйтөсүздөр ме? Ben Kuday kuzu koyuyordu. Erkek bolsun buru kuzu ağzı satıp üstüne akça koşup kunayın uçtu toğa getirdik de. Мындай жана фрион заправка машина кондиционерине. Бул сезонный кышында иштейт. Кышын. А бул жайында, бул пока башталып элек. Буну уже телефон менен эле барып заправка кылып атам да. Bunu hazır satsam 120 ming болот бул hazır. Муну канча алдыңар эле? Эми муну тиги башында бизге 100 миң берилбеди эле. Аны алып муну мен 70 алгам. Анда 120 болсо жакшы эле пайда болот. Мен 2 ода алгам, кунайын алгам да мен 100 миң берилгенде мен кунай 2 кунайын алганда 114 миң алдым, атам мага 14 миң берди. Ошол кошуп 2 кунайын алгам, аны семиртип сатыш көйт анан кийин. Ушуларды мен кайта мал кылдым. 200 үй бүлөгө ошол сот контракттан 100 миңден берилген. Быйыл 560 үй бүлөгө берилген. Ошол президент тапшырмасы менен область боюнча бардыгын ошол максаттуу пайдаланып атабыз. Кандай жардамдар керек ошолорду карап, акиптер менен, айыл өкмөттөр менен текшерип атабыз. Жалпы 51 үй бүлөнү көрүп чыктык. Бардыгы разы болуп атат. Жардамдарга муктаж болгондор бар экен. Аларга биз колдон келишинче дагы жардамдарды беребиз деп турабыз. Көпчүлүгү жарымы ошол мал чарбачылык калгандар бар. Тигүү цехтерин иштеткендер бар. Самын чыгаргандар бар экен. Стоо иштеткендер бар. Ары менен иштеткендер бар. Талас шаар менен Талас районун кыдырып көрүп чыктык. Мурдага караганда кирешелери бир топ эле жакшы болуп калыптыр. Мурда пасовый бөлөктүн 4 миң 5 миң дегенде жөнөкөй алып келсе, азыр кирешелери 10 миң, 15 миң, 60 миңге чейин барып калгандар бар экен. Талаш шаары боюнча ошол өткөн жылы соц контракттан жалпысынан 24 үй бүлө алган. Ошолордун баардыгы аябай жакшы иштеп, ишкерлигин улантып, тигүү машинкасын алып, бүгүнкү күндө крой тигип, көйнөк тигип, шым жана спортивный кийимдер тигип иштеп аткан келиндер бар. Бала арычылык менен 2 үй бүлө алган, теплица иштеткен, вулканизация жана башка уй баккандар, арашан кой өндүргөндөр бизде бар. Негизи баардыгынын эле иштери тыкыр көзөмөлгө алынып, мониторинг байма-бай жүргүзүлүп турат. Өздөрү да аракет кылып, ушу бир бакубат жашоого жетсек, пособие алгандан көрө ушинтип ишкерлигибизди улантсак деп жакшы иштешип атат.